Ош шаарында кышка карата жылуулук менен камсыздоо дээрлик 85%га аяктады. Кийинки аптадан тарта көп кабаттуу үйлөр жана мекеме ишканаларга текшерүүчү ысык суу берилип, түтүктөр, жылыткычтар кароодон өткөрүлөт. Керектүү көмүр, мазут, электр энергиясы менен толук камсыз болушкан. Теманы кабарчыбыз Нуржамал Алымкулова улантат. Ош шаарындагы жылуулук борборунда кышка карата даярдык көрүү иштери уланып жатат. Учурда 2000 метр куб жылуу суу сактай турган 2 бак курулууда. Ошондой эле буу казандар атайын кароодон өткөрүлүүдө. Азыркы убакта бизде оңдоп түзөө иштери 2 буу казанда жүрүп атат. Бир буу казанда экрандык турбаларды алмаштыруу иши бүтүп, азыр изоляция иштерин өтүштү. Экинчи буу казанда жана өзүңөр көрдүңөр, баягы суу ысытуучу секциялар деп коет, водяной экономайзердин секцияларын алмаштыруу жүрүп жатат. Өкмөттүн тапшырмасы боюнча 20 000 тонна мазут отун даярдашыбыз керек эле. Бүгүнкү күндө 20 000 тонна мазут отун биз даярдап койдук. Андан тышкары 5 миллион жаратылыш газына келишим түзүлгөн Газпром Кыргызстан менен. Ош шаарында жылуулук менен камсыздоо ишканасына караштуу 83 от казандардын бардыгы техникалык кароодон өткөрүлүп, 64-тү көмүр менен камсыз болгон. Калган буу казандар электр энергиясы жана газ менен иштейт. Өткөн жылы кыш жылуу болгондуктан 750 тонна көмүр үнөмдөлгөн, быйыл 12 000 тонна көмүр алынган. 26 сентябрдан 10 октябрга чейин көп кабаттуу үйлөргө мекеме ишканаларга текшерүүчү суу берилип, жылуулук түтүктөрүнүн абалы каралат. 83 котелдин 18-и электр энергия менен иштейт, калганы көмүр отун менен иштейт. Быйылкы жылы биз атайын лимит алдык, 85 миллион 600 000 киловаттка лимит алганбыз. Жылда эле ушунду алабыз. Эми кээ бир жылдары кыш узагыраак болуп, суураак болгондо ошол лимитибиз иштеп калат. Биз жылда постоянный запас менен алабыз. Быйылкы жылы дагы ушундай запас менен алганбыз. Быйыл кышында электр энергиясы өчүрүлбөйт, бирок айрым учурларда оңдоп түзөө иштерине байланыштуу пландуу өчүрүүлөр болот. Анда албетте эскертүү берилет. Ал эми быйыл кышка карата даярдыктар коронавирустук пандемияга байланыштуу жылдагыга салыштырмалуу кечирээк бүткөрүлүүдө. Иш пландарыбыздын 80%-ын гана аткарууга жетишип калдык. Бул капиталдык курулуш боюнча. Эң негизгиси биз чоң биринчи габариттеги трансформаторлук көмөк жардамдар бар. Ошолордон азыр 8 пландалган. Жакында Казакстандан алып келатабыз. 4 чоң трансформатор келет. Бул Ош, Баткен областтары боюнча ушул ашыкча жүк менен иштеп турган көмөк жардамдарды алмаштыруу иштери болот. Ал эми көмүргө болгон элдин суроо талабы быйыл өзгөчө болуп жатканын сатуучулар баса белгилешет. Өткөн жылы килограммы 5 сомдон 6-7 сомго чейин чыккан. Азыр Ош шаарында жеке тараптар көмүрдү 5 сомдон сатышууда. Күн суук тарткандан баштап баа сөзсүз көтөрүлөт деп болжолдошууда. Bir günde 150-200 tonna kömür geliyor. Ушул bir günde эле satılıp кетти. Азыр 5 сом, 5,5 сом болот. Быйыл көмүр кымбат болот го. Ош облусунда да күз-кыш мезгилдерине даярдык иштери жүрүп жатат. Жыл сайын аймакта социалдык жана жеке аймактарга биригип 180 000 тоннадан ашык көмүр керектелет. Быйыл облустун бардык райондорунда 136 жерге көмүр сатуучу пункттар ачыла турган болууда. Кыргызстан ички керектөөнү көмүр менен толук камсыз кыла алат. Андан сырткары кошуна мамлекеттерге да экспорттойт. Бирок быйыл пандемияга байланыштуу Кытайга көмүр жөнөтүлбөй калды. Анткени менен Өзбекстанга 1000 тоннадай кара алтын экспорттолду. Нуржамал Алымкулова, Бекжан Ырыспай уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.